Өткөн 25 январда коронавирустан жакындары каза болгондор саламаттыкты сактоо министрлигинин алдына пикетке чыгышты. Митингге чыккандар башкы пульмонолог Талантбек Сооронбаев менен министрдин орун басары Мадемин Каратаевдин кызматтан кетүүсүн талап кылышууда. Коронавирус учурунда мыйзам бузуулар боюнча 14 кылмыш иши козголгон. Мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чопонбаев 15 сентябрда камакка алынып, январда үй камагына чыкты. Каза болгондордун жакындары маалымдагандай, коронавирусту иликтеген мекеме аралык комиссия керектүү дары-дармектердин баасын көтөрүп, өлүм саны жашырылганын, туура эмес дарылоо фактылары болгонун айтышат. Бирок өлкөнүн башкы пульмонологу, коронавирусту дарылоо протоколдорун иштеп чыккан илимий кеңештин башында турган Талантбек Сооронбаев бул айыптоолорду четке кагууда. Буга чейин коронавирус пандемиясынын кесепеттерин иликтеген мекеме аралык комиссия 3 протокол 1 айдан ашык кечигип чыкканын, анын айынан керектүү дары-дармек Кыргызстанга өз убагында келбей калганын билдирген. Мына өкмөттөн жооп беришти, көп койсуңар, бизге дейин 1,5 миллиард сом эле болгон.